жана саат KG тартуулайт. Намаз окубай коюунун жазасы. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айткан: кош көңүлдү кылып намаз окубай койгон адамды Алла Таала 15 нерсе менен жазалайт. Алардын 6-сы бул дүйнөдө, 3-сү өлүм алдында, 3-сү кабырда, калган 3-сү кабырдан кайра тирилип чыккандан кийин кыяматта берилет. Дүйнөдө берилүүчү 6-сы. Биринчи, Алла Таала өмүрүн берекесиз кылып коет. Экинчи, Алла Таала ал пенденин жүзүнөн салих, таква адамдын белгисин алып коет. Үчүнчү, кылган иштерине сооп берилбейт. Төртүнчү, кылган дуасы, батасы асманга көтөрүлбөйт. Бешинчи, адамдар бул дүйнөдө эле аны жек көрүп, сыйлабай калышат. Алтынчы, ал адамга салих адамдардын дуасынын пайдасы тийбейт. Өлүмдүн алдында берилүүчү 3 азап. Биринчи, кор болуп өлөт. Экинчи, курсагы ачка жан берет. Үчүнчү, чаңкап жан берет. Ошол кезде деңиздин суусун ичсе да чаңкаганы басылбайт. Кабырда берилүүчү 3 азап. Биринчи, Алла Таала ал адамдын кабырын тар кылып коет. Кабыры кысылып, кабыргалары бири-бирине кайышып калат. Экинчи, Алла Таала ал адамдын кабырына алоолонуп жанган отту күйгүзүп коет. Үчүнчү, кабырда ал адамга кара, чаар жылаандар азап берет. Кыяматта берилүүчү 3 азап. Биринчи, кыямат күнү жүзү менен тозокко сүйрөлүп киргизилет. Экинчи, кыямат күнү Алла Таала ал адамга каардуу көз карашы менен карайт. Анын себебинен бетинен эттери ажырап жерге түшөт. Үчүнчү, Алла Таала ал адамды катуу эсеп кысап калат. Жана периштелерге муну тозокко киргизгиле деп буйрук берет. Багымдат намазын окуган адамдын жүзүндө нуру болбойт. Түшкү пешим намазын окубаган адамдын ырыскысында береке болбойт. Асыр дигер намазын окуган адамдын денесинде күчү болбойт. Шам намазын окуган адам балдарына өзүнүн пайдасын тийгизе албай калат. Купта намазын окуган адамдын уйкусунда рахат болбойт. Азан айтылып жаткан кезде музыка же ыр уккан адам жан берип жатканда шахадат, ла илаха иллаллах, Аллахтан башка кудай жок деген келмесин айта албай калат. Пайгамбар саллаллаху алейхи вассалам айткан: менден бир аят болсо да жеткиргиле деп. Бул маалыматты жакындарыңыздарга жеткириңиздер.